Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кагылуу программасы. Студияда мен Каныбек Асанкариев, саламатсыздарбы? Таластан даярдалган ТВ кагыл программабыздын чыгарылышын улантабыз. Кагыл милициясынын аракеттери менен бул жолкусунда да бир катар айдоочулар текшерилип, тартип бузгандары жоопко тартылып жатышты. Албетте, наарызылар да чыкпай койгон жок. Алар жоопкерчиликтен качууга кандай амалдарды ойлонушпасын, иш өз нугу менен жүрүп жатты. Көрдіңіз бе, нарушениеңіз білдіңіз бе? Жоқ, білдіңіз. Көрдіңіз бе, нарушенияда бізді қой өрмейді, пешеходты қой өрмейді қой. Келіңіздер, ішіп қойыңыз. Бул айдоочу жөө жүргүнчүнү кой өрбөй койгондугу үчүн протокол толтурулмай болду. Анын документтерин алып, айып тагып, бүткүчү дагы бир унаанын айдоочусу жөө жүргүнчүдөн биринчи өткүсү келип токтотулду. Жол ережесі бойынша, жөө жүргіншіліктер бойынша. Пешеход алысырақ Пешеход өзінің жолына түшкенде, ал жол аныкі. Сіз тоқтатышыңыз. Ережені бұзғандығы үшін протокол түскенде. Пешеход жақтары. Сізбен мақұл емес жұмыс. Айдоочу айым өзүнүн чындыгын айтса да, жол эрежесинде жазылган талаптарга жооп бербегендиги үчүн айыпка тартылды. Протокол толтурулуп, ага колун коюп, берип анан кетти. Старший лейтенант Курманалиев, документтериңиз болсо текшерип коюңуз. Ал эми бул жол тандабастын айдоочусу тийиштүү документи жок унаасын башкарып жүргөн экен. Андыктан текшерүү учурунда аларын таппай, уна меники эмес деп кожоюнга чалып баштады. Не болду байгеже? Азыр документти жана братан айдап келген да. Калайка? Жок, өзүңүздүн айдоо көлүгүңүз жаныңызда болуш керек. Ооба. А немен машинанын документи? Какта? Номер личный. Ооба, немен. Карында жүрөт, таппай жок. А, сиздер чөнтөгө салып койдуңузбу аны? Түштөңүз машинада. А, бирде телевидение менкинде сиз бери база кошканда. Машина стоянка киргизишке тургуз. Отуруңуз на жакка келип. Бака, мына эмнерде ооз. Ол бойда кези, отуруңуз на жакка. Жаңы эле айдап Ар жакка отуруңуз дейм, телевидение рейд болуп атат бизде. Отуруп турсаңыз, ызы чуулга, я, байке. Кайгул милициясы ордон протокол толтурушуп, анан жол тандабасты дагы айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Бул унааны камап коюп, кийинки жол тандабасты токтотушту. Аны токтотуунун себеби айдоочусунун коопсуз курун тагынбаганында болду. Коопсуздук курубузду тартпай келатсыз, в принципе. Анда ремен тартып. Я. Текшергенче берип коюңуз. Келс, так накес. Гел айдоочу. Памир Аблабековго дагы ордун протокол толтурулду. Бирок байкебиз тартип бузгандыгын мойнуна алып, кол коюп бергени менен аны тосконуна да өтө нааразы экен. Оюнда аны тартип сакчылар тозбош керек эле. Пишет же, нормально же, пишет же. Чё? Тартыр, мына, тарт мына. При чем тут? Кел берге кол койсун. Тостырдыңбы? Я. Мен тостырдым атайын, о тосты. Жок, эмнеге сиз тоступ? Эл катары эле текшерип атыр дейм бар. Эмнеге сиз тостурмак? О, көрдүм го. Эмне нарушение болуп атыр, байке? Болды, ремень. Нарушение деле жок, ремень дейм. О, ремень, проблема жок. Болду. Мойнума алып атам. Мелкий эле экен, байке. Да. Депутатмын, сессияга барат туруп. А ушундай кыласың да. Сен 5 колдой таанайм да. Болсом дагы сен тартыр, просто машинаны тартпа да, мен нарушенияга макул болот го. Жоқ, болар емес. Мыйзам чегинде баш ийишиң керек. Мыйзам чегинде баш ийип атам мына.
иштешип атыр балдар. Мен капачылым жок. Нарушил все. Мага деле капа болбоңуз да, мен деле ишимди Жок, эми кечке тартып бербедим врачка. Баарын эле бирдей тартабыз байке. Мында кылбадым. Өзгөчө кылбайсыз кишилердичи. Мен бир өзгөчөлүгүм эчтекем жок. Мен эл жаранмын мен деле. Мен эме мыйзамдын чегинде жүргөн адаммын. Кийинки тозулган унаанын алдында да аркасында да мамлекеттик номуру жок. Айдоочусу урдатуу ийгем деп тийиштүү справкасын алганды билгени менен аны менен айдаса болбойт экенин билбептир. Справкаңыз. Алдыңкы номеріңіз бен артқы номеріңіз жоқ екен. Эки отең. Бұл немне себептен чечип айдап жүрөсүз? Урда алып кеткеніне байланыштуу. Урда алып кеткендигине? Бияққа келаткам ошо баштан кеткен. Бул жактан да текшерип коелу келиңиз. Алдыңкы мамлекеттик номери жок, артыңкы мамлекеттик номери жок. Мынакей Toyota Калдина B2653AI деген айдоо көлүгү. Эгерде муну өзүңүзгө текшерип, эгер туура болгон болсо, протокол жазып бериңиз. Ордунан байкебизге протокол толтурулуп, унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилмей болду. Албетте муну уккан айдоочу нааразы болду. Мен справка алып келатам, мен машина айдалбай ушунга чейин токтоп турат. Справканы сиз машина айданга уруксат бербейт. Жок, мен мобилгайга баратам, азыр машинам полный пробивать этет да, документи полный. Азыр барып, справка. Мобилгайга келип барып камалат машина айтат. Жүр, стайынка. Асхат, эй! Кийинки чакыруу Талас шаарында иштеп жүргөн кайгылуу милициясынын экипажынан түштү. Айтымдарында жергиликтүү санитардык эпидемиологиялык ишкананын жетекчиси баш ийбей качып жүргөн. Биздин чыгармачыл топ барганда ишкана жетекчиси унаасынан качып чыгып мекемесине чуркап кирип бараткан экен. Анан бизди көрүп чуркап бараткан киши токтой калып, басып кирип кетти. Жөө качкан кишинин жанында айдоочусу бар экен. Тактап айтсак, айдоочусу рулду башкарып баратыптыр. Ал эми эмнеге качтың десе, жетекчимди телевидениядан күтүп жатыштыр деп айдай бер деген деп жооп кайтарды. Айтып коюңчу деп неме. Бияктан турганда мен эметкен жокмун. Немеси келип калыптыр ошол неме долайчы деп. Мен эметкен жокмун. Мен азыр эмеңерди билген да жокмун да. Саянкага бул? Саянка. Баш ийбей бияка жок. Жок, тиги байке неме дедик. Телевидение күтүп атып. Телевидение келип калыптыр, ошого кирип айтып коеюн азыр 15 минутта келем деп. Мейли коюн. Оторбай көчөсүнөн батышты карай Маяковский көчөсүнө кайрылды. Служебный автоунаа. Коопсуздук орун таамай келе жаткан тоскон учурда баш ийбестик кылып айдап кетти. 100 метр жөө артынан жетпей калды. Алыс кетпей анан ордунан протокол толтурулду. Буга чейин баш бербегенде сүйгөн айдоочу бул жолкусунда протокол менен да макул болуп жатты. Анне. Нере коюңуз. Мергендер иштери колуп коңуз. Тоскондо токтоп койшойт да кире, жака кетип калган аркаңыздан жөө басып баратса анан кайра кайрылып келген ал болбойт да. Сиз болсо айтып атасыз, начальник айдай бер дегенден айдап кеткен. Ошондой эмес болду. Буга сотка айдай берген. Протокол толтурулган соң Талас областынын санитардык эпидемиология борборунун жетекчисинин кызматтык унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Унаа камалып, айдоочусу кое берилди. Знай көрөсүз мени. Тонировкага разрешение жок, полоскага разрешение жок. Путевой лестництин болсо жок, муну жолдон жүрүп эле. Сөйлесем, стоянка көрөсүз. Бул болсо жергиликтүү банктардын биринин атайын унаасы. Терезелери караңгылатылып, атайын белгилер сыртында чапталганы менен бирине да уруксат берүүчү кагаздары жанында жок экен. Андыктан сөздү көп өтпөй, бул унааны айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Суммен жусаң өтүп калат да. Уруксат алгандан чаппайсың дейм. Унааны камагыча Талас шаарынын борборунда иштеп жаткан кайгылуучулар баш ийгиси келбеген айдоочуга жолугушуптур. Айдоочусу ким? Бул кыз.
документи жок экен, токтоп текшерген убакта. Автоунаанын айдоо тек паспорттору жок болуп атат да. Чоң кыз. Документтерди алдырасың. Я. Сага келгенде апардыңыз го? Отыруңуз машинеге, саңга алып барайын. Отыруңуз. Отыруңуз машинеге. Отыруңуз, тияна турсаң. Өзүңүз отуруп алдына. Аты жөнүңүз ким? Унаасы минтип айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Айтсак, бул кыз алгач кайгылуучуларга мен сотто иштейм деп коркутмуш болуптур. Бул жака келген соң анан камеранын көзүнчө антип айткан эмесмин деп чыкты. Түш койсоңуз. Кайда иштейм дейсиз, сотто иштейм дейсизби? Жок. Жаңа айттыңыз го сотто иштейм мен деп. Жаңа айтып атканды айтам. Калп айтпаңыз. Видео камерада бар да сотто иштейм деген. Байкес калп айтпаңыз. Мен толтурган болду экен. Тек паспорт алып келесиз. 1992 туулган Нурия Моколова бир сотто иштейм деп кайра иштебейм дегени менен энеси соттун төрагасы болуп иштечү экен. Анысын да айтып көрүптүр. Бирок жардам бербей акыры унаасы да камалып, протоколго да кол коюп берип анан кетти. Тек паспорт боюнча. Тех паспорт боюнча Кимге оформить этилген? жок бизден. Так, анда тех паспорт алып келгенден кийин жазабыз. Так, тех паспорт сериясы, каттоодо тургандары. Так, Талаский да номер у вас? Не, Бишкекский. Значит, тех паспорт керек экен бизге. 28. Сколько время сейчас? Нет, кол коюп койсоңуз. Так. Протокол менен макулмун деп коесуз. Неге документтери жок деп жазат. Бишкек шаары боюнча дагы бизде бир эң чоң көйгөйлүү маселе бул айдоочу менен жөө жүрүүчү адам ортосунда болгон бир чоң көйгөй болуп атат да. Анткени жөө жүрүүчү адам жол белгиси турган жакта жана жол чийини турган жактан бул менин жолум деген ойдо эле көбүнчө чуркап чыгып атат. Айдоочу менен кандайдыр бир ошо айдоочунун ылдамдыгын карап канчалык деңгээлде ылдамдыкта келатат, же болбосо жай келип та ошого карап да анан жолдон өтүүсү шарт. Жол эрежеси боюнча автоунаа тыгын пайда болбогудай кылып, өтмөккө чейин токтоп, жөө жүргүнчүнү өткөрүшү керек. Автоунаа жөө жүргүнчү өтүүчү тилкеге такай токтобошу шарт. Бул эрежени аткарыш үчүн айдоочу адам өтүүчү тилкеге жакындаганда ылдамдыгын азайтуусу зарыл. Жөө жүргүнчү болсо чуркабай өтүшү керек. Кезек издөөгө алабыз рубрикасында. Кочкор райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1970-жылы туулган Болотбек Алыбеков изделүүдө. Ал ушул жылдын 8 октябрь күнү саат эртең мененки 9:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 160-165 см, чачы кыска ак аралашкан, эки көзүнүн ортосунда шрамы бар, экинчи группадагы майып. Кийген кийимдери: кара түстөгү баш кийим, боз түстөгү спорттук куртка жана шым, бутунда кара түстөгү ботинка. Эгерде кимде ким Болотбек Алыбековду көргөн же билген болсо, төмөндөгү телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 03 53 51 02 03 53 55 02 79 же болбосо 0701 69 22 55. Аламдин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 1985-жылы туулган Долговольский Игорь изделүүдө. Ал ушул жылдын 21 октябрь күнү саат 15:30 чамасында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Өзгөчө белгилери: бою 185 см, арык чырай, чачы сары түстө, кийген кийими кара куртка, көк түстөгү жынсы шым, бутунда кара ботинка. Эгерде сиздер бул адам тууралуу билсеңиздер, экрандагы телефондор аркылуу кабарлап коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 36 35 23, 0312 36 35 27 жана ошондой эле 0701 48 11 48, 0701
02 27 23. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Чүй облусунун Кемин районунун тургуну 1966 жылы туулган Далбаев Нуржигит Болотбекович изделүүдө. Ал Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 164 беренесине ылайык уурулук боюнча шектелүүдө. Эгерде кимде ким көргөн болсо төмөндөгү телефондор аркылуу билдирип коюңуздарды өтүнөбүз. 0312 35 12 70 0782 05 05 0555 82 05 02. Темир жол ички иштер бөлүмү тарабынан Тажикстандын жараны 1961 жылы туулган Тарасенко Константин изделет. Ал Кыргыз Республикасынын 246 беренесине ылайык банки заттарын сактаган деп айыпталып изделүүдө. Эгерде сиздер бул адам тууралуу маалымат билсеңиздер, экрандагы телефондорго кабарлап коюңуздарды суранабыз. 0312 35 12 70 0782 05 05 0555 82 05 05. Эскерте кетсек, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык видео материалдарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.